Biz Juwayim ekobuz bugün atayın uşul тынчтык митингин geldik. Бүгүн 5-октябрда Ала Тоо аянтындагы митингге ырчы Мирбек Атабеков жана Жубайым Мээрим Толукберген катышууда. Мирбек Атабеков сөз сүйлөп, Кыргызстандын гимнин ырдады. Митингде Гүлзада Рыскулова да ырдап, добур сүйлөдү. Саламатсыздар достор. Biz Juwayim ekobuz bugün atayın uşul тынчтык митингин geldik. Biz dagы бүгүнкү шайлоону туура эмес көрөбүз, жыйынтыгын тааныбайбыз. Ушул адилеттүүлүктү, чындыкты издеп келдик. Бул жерден биз элибизди колдоп, өз пикирибизди айтып. В первую очередь мы поддерживаем мирный митинг. Мы за то, чтобы Кыргызстан только цвел. Я надеюсь, что у нас получится вывести правильные, честные выборы. Кыргыз элим, бир сураныч, провокация калтырбаңыздар. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Жана ошондой эле биздин милиция кызматкерлерине дагы кайрылып кетмекчибиз. Эл менен болуңуздар, өзүңүздүн элиңиздерге эч убакта. Здравствуйте. 24K беспокоит. Скажите, провокацияга алдырбаңыздар достор. Негизгиси биз бул шайлоонун жыйынтыгын туура эмес көрөбүз, жыйынтыгын тааныбайбыз. Акыйкат үчүн, чындык үчүн келдик. Biz dagы ушул мамлекетибизде буга чейин болуп жаткан системадан тажадык. Өзүбүздүн жеке жашообузду ойлосок, жыргап жашап жүрө бермей келебиз. Бирок айланып турган элди карап, жаныбыз кадимгидей кейип, канча деген адамдар жабыркады. Система иштебейт. Прокуратураларда адилеттүүлүк жок. Кылмышкерлер өз жазасын албай боштондукта жүрүшөт. Ушунун бардыгы бизде дагы пандемияда болгон окуя менен бардыгы чогулуп, бизге дагы жүрөгүбүзгө чейин, жүрөгүбүз кайнаганга чейин абалга келтирди ачык айтканда. Жок. не выступали за то, что якобы кто предал своего друга, кто предал страну, да, что-то такое. Менин оюмча, Сейчас, секундочку, можно? мен эч кимге ташыргым келбейт, бирок биздин жогорку жакта турган адамдар кийинки муундарга өтө бир начар тарбия көрсөтүп жатты. Буга чейин бардыгы кайнады. Менин бул жашоодогу адамдардын сапатынан эң эле жаман көргөнүм бул чыккынчылык, орусча айтканда предательство. Бул деген